Ош аймагы койну толо бактыга орошондоп күүгө салат акбара дейт. Ордолуу Оштун Олбурлуу аты, Моло кулак каймана аты менен белгилүү Ош аймагына таанымал ушул ат тууралуу бүгүн мен сиздерге кыскача маалымат берейин. Ассалому алейкум, амансыздарбы жалпы ат сүйүүчүлөр? Сиздерге улуттук спорттун атынан жалындуу салам. Бүгүн ушул Оштун аргымагы тууралуу кыскача кеп курмакчыбыз. Буюрса жакынкы күндөрү бул ат тууралуу дагы жанынан чыгарылыш кылабыз. Ага чейин ат ээси берген маалыматтарды сиздерге мен тааныштырып өтөйүн. Мына ушул Медер Палбан чапкан көптөгөн сорундарды алган, кулагы сынып Моло кулак аталган ушул аттын маалыматын анда эмесе мен баштай берейин. Дал ушул үстүндө турган Медер Палбан көптөгөн сорундарга ушул ат менен салган экен. Бул аттын жашыны 9 асый дейт. Теги кыргыз жылкысы, бою 1.60 плюс 60тан өйдө дейт. 4 жыл катар айгырда жүрдү. Жылда айгырга барат, келип бир аз багылып улакка салынат дейт. Буту колу ден соолугу баары жайында экен. Аттын баасы $25,000. Кеми жакшы болот дейт. Былтыры 15-20га чейин каттуу суралган. Ал мезгилде сатууга ой жок эле. Быйыл мына жакшылык ишке сатып атамын деп, мына ушул атты баккан, мына ушул атты чапкан, мына ушул атты тапкан жигиттин сөздөрүнү мен сиздерге төкпөй чачпай жеткирүүдөмүн. Кимге жакса чалып байланышасыздар. Медер Палбан. Медер Палбан. Медер. Бери караңыз. Астындагы менен ат. Медер Палбанын астындагы минген аты күнү агабыздын саяткердин Монолог деген аты менен Кудайга шүгүр мынакей. Медер Палбан мына жерге келгиле мына жерде. Азамат Палбан. Молодец. Ассалому алейкум. Ya Meder.